Кудайдын ысымы менен. Экинчи телеканалдын фильмдерди жана сериалдарды өндүрүүчү тобу тартуулайт. Мүмкүнбү? Кире бер, Бекзат. Салам. Салам. Кеттикпи? Жок. Бир нече күн күтө туруш керек. Периште. Сценарийдин автору Алиреза Каземипор. Хасан Джохарчи, Мариям Кавиани, Бахаре Афшар, Мортеза Зарраби, Реза Таваколи, Фатиме Голами, Илья Шахидифар, Сорая Гасеми. Койгон сүрөтчү Мухаммад Ганжали, костюмер Нази Партавзаде, гример Навид Фарахмарзи, программист Мехти Гапани, режиссердун жардамчысы Акбар Насири, сценарий боюнча режиссердун жардамчысы Арзу Никпур, атайын эффекттер боюнча адис Мохсен Урзбехани, визуалдык эффекттер боюнча адис Амир Реза Мотамеди. Титрлер: Сасан Таваколли Фарсани, сүрөтчү Мухаммад Фогани, композитор Ария Азимениджат, топтоштурган Амир Адиппарвар, өн режиссеру Махмуд Хорсан. Тасмага түшүрүүчү топтун жетекчиси Шахрам Данишпур, Хасан Хезрабади, өн оператору Реза Кешаварс, койгон оператор Исфандияр Шахиди, долбоордун аткаруучусу жана продюсери Рамин Аббасизаде, режиссеру Алиреза Афхами. Эки миллион 100 миң туман? Бул эмне? Мынчалык алар эмне кылышты? Мен оюмча чыгымдын көп бөлүгү атайын бөлмөгө болсо керек. Эми бул акчаларды кайдан алабыз? Батирдин акыркы төлөмүнөн алабыз. Сен ошон үчүн батирди өткөрүү жылдырылды дедиң беле? Ошондойбу? Бизе чыгым болорун сен билгенсиң. Жок. Ант берем, ан бул ишке тиешеси жок. Билесиңби, ишкананын турак же кооперативин алып сатарлары батирди мага тезирээк өткөрүп берүүнү каалаган. Анткени менин атым жамынып, калган батирлерге бааны көтөрүп, кабыл алуунун убактысын созгусу келген. Башкача айтканда, мындай жол менен мени сатып алгысы келген. Эми эмне болот? Эмне болот? Батир эмне болот дейм. Жакын 3-4 айда көчүп бара албайбыз го дейм. Ага чейин Кудай буйрса акча таап ордуна коюп коюшубуз керек. Мырза, токтотуп коюңузчу, мен түшүшүм керек. Мен банкка барып, акча алып, дарыланага төлөп коюп, анан жумушка барам. Бексат. Периштеге эмне болот? Сотко барып жөн жайын билбейсиңби? Бүгүн кеч болуп калды. Эртең барам. Дарыгер бул абдан узак иштеди. Ошол жерден териштирүү, тактоо, майда чүйдөлөр көп экен. Анда тездет. Бул байкуш кыз доктурда жатып кыйналып кетти. Акчаң барбы? Ооба. Мейли, көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө. Саламатсыңар мырзалар. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кечиккеним үчүн кечирим сурайм. Софи мырза келген жокпу? Менимче ал машык атса керек. Бул Софи мырза өзүнүн диетасы менен бизди өлтүрмөк болду. Ал баарына жашоого да калория көз карашы менен ченеп карайт. Чөп чар пияз мынча калорий, баклажан мынча калорий, басышың мынча, уйкуң мынча калория.
Кызыгы мунун баары сактап жүрүп бир да граммга арыктаган жок. Жакында белине бир аппарат байлап алып, кайда барбасын кадамын санап жазып жүрөт. Мунун баары аялы менен балдарын ажыроодон улам. Күнүгө 2 саат Канададагы балдары менен сүйлөшүп ыйлап албаса уктай албайт. Жок кымбаттым, анын тиешеси жок. Өткөн жылы кан басымынын айынан ооруканага жаткандан бери ушундай болуп калды. Дарыгерлер мындан арыда семире берсең, инфаркт болосуң дешси керек. Силер көрдүңөр беле? Анын иш толу ар кандай тамактануу тууралуу журналдар менен толтурулган. Эмнеге силер эмгиче чогулушту баштай элексиңер? Канча жол айттым мени күтпөгүлө. Мен жыйналыштын токтомун окуйм, ошол эле жетиштүү болот. Кана эмесе, күн тартибинде эмне бар? Бүгүнкү чогулушта биз эки маселени карап чыгышыбыз керек. Биринчиси эмгек келишимине кол коюу, ал жөнүндө Бижанзада мырза бизге айтып берет. Бижанзада мырза, угуп атам. Рахмат. Айта кетишим керек. Бул келишим 5 жылдыздуу Саба мейманканасына тиешелүү. Долбоордун аткаруучу ишкана Хамзас болуп саналат. Илгери бул ишкана биз менен бир долбоордо иш алып барган. Келишимдин негизи болуп мейманкананы жогорку класстагы жыгач менен жана люкс классындагы эмерек фурнитурасы менен камсыздоо болуп саналат. Долбоордун майда чүйдөсүн, сметасын сиз үчүн даярдап койдук. Эксперттик эсепте бул жерде. Анын негизинде келишимдин баардык суммасы 2 миллиард 800 миллион туманга бааланды. Эгерде чогулуштун катышуучулары макулдугун берсе, мен долбоорду Тахир мырзага өткөрүп берейин. Ал калган этаптар менен алектенсин. Биз кантип макул болбойбуз? Абдан жакшы келишим экен. Аны башташ керек. Хадим мырза, келишимдин бөдүрөтчүсү. Келишимге кол коюуга абдан шашып жатат. Ошондуктан Тахир мырза тезирээк келишимди кол коюуга даярдашы керек. Меңиз. Тахир мырза, сизге кайрылып жатат. Мени кечириңиз. Арабызда бир көңүл койгон адам бар эле, ада көңүлдөнбөй калды. Куттуктайм. Кана, күн тартибиндеги кийинки маселе. Экинчи маселе өнөр жай учаккана салуу үчүн жер участогун сатып алуу жана экинчи цехти иштетүү. Кечиресиз айым. 7-чи палатадагы оорулуу жол кырсыгынан кабылган жаш кыз. Ал ордунда жок экен. Анын ордунда башка бирөө жатат. Аны чыгарышты. Чыгарышты? Эмнеге? Ал кыз кайда кетти? Коомдук камсыздандыруучу борборго. Уксаңыз айым, мен кече дарыгер Табаколи менен сүйлөшкөм. Ал кызга дагы бир күн калууга уруксат берген. Мырза, көрүп атасыз го, бөлүм толуп калды. Бизге бош керебет керек болчу. Доктор Табаколи өзү чыгарууга көрсөтмө берди. Анда мүмкүн болсо, аны алып кеткен жайдын дарегин бериңизчи. Угуп жатам. Дарыгер аны карап көрдү. Бүгүн чыгууга уруксат берди. Документтер даяр. Келип чыгарып кетсеңиздер болот. Мейли, жакшы алыңыздар. Чоң рахмат сизге. Эч нерсе эмес. Отура бериңиз. Мен аны алып келишин сурандым. Чоң рахмат. Силердин элестетүүңөргө карама каршы, бул жерде биздин жардамга муктаж болгон адамдар үчүн керектүү шарттар бар. Тамак аш, кийим кечеден баштап спорттук көңүл ачуучу буюмдарга чейин бар. Ошондуктан силер алгыс жөнүндө таптакыр камсынабай эле койгула. Чынын айтканда, аны бул жерге алып келишээрин айтканда абдан капа болду. Анткени ал бул жерге келгенде абакка түшкөндөй болом деп ойлогон.
бул жерде биздин оорулар өздөрүн үйдөгүдөй сезиш үчүн биздин жалпы кызматкерлер абдан аракет кылабыз. Жана да өздөрүн абактагыдай сезбеш үчүн биздин кароолчулар атайын форма кийишпейт. ооба, менин тынчсыздануумдун бирден бир себеби бул жерде ар кандай адамдар кармалат деп уктум эле. Үйүнөн качып кеткен кыздар же болбосо кылмышкерлер. Менин оюмча мындай адамды булар менен аралаштыруу туура эмес болуп калат го. Баардыгы андай эмес. Сиз айтып жаткан адамдардын тобу атайын борборлорду кармалышат. Биз бул жерде качкындар менен кылмышкерлерди кармабайбыз. Кириңиз. Сиз алып кел деген кыз жок, таппай жатабыз. Жок. Жок. Мен билем силер ким жөнүндө айтып жатканыңарды. Кечээки ооруканадан алып келген кызбы? Баса, ал бул жерде сейилдеп жүргөн. Бирок ишенип койгула. Ал бул эшиктен сыртка чыккан эмес. Биз имараттын ичин, короонун бардык жерин карап чыктык. Ал эч жерде жок. Эгерде кетип калган болсо да, ал бул дарбазадан сыртка чыккан жок. Вализаде мырза, ал дарбазада 100 кулпу бар. Максуд айым, ант берем. Таң атканча бул жерден жылганым жок. Ал чыккан жок деп айттым го. Вализаде, ал кыздын табылышын тиле. Болосо буга жооп бересиң. Мына сага балеге калдым. Кечиресиз айым, ал качып кетиптирби? Мырза, мен сизге айтпадымбы, бул жер абак эмес, качып кетти деп айткыдай. Балким ал кыз бул жерди таштап кеткендир. Бирок ишенип коюңуз, ал бул жерден эч кимди тааныбайт. Бул килейген шаарда баары чочун. Ал жабыркап калышы мүмкүн. Сиз бир нерсе кылышыңыз керек. Мырза, түшүнсөңүз, мен болгону укук коргоо органдарына кабар бере алам. Табылып калса, кайра бул жерге алып келиш үчүн. Болду. Качып кетиптирби? Байкуш, бул шаардан бир нерсе болуп кеткенден Кудай сактасын эми. Эмне ал жакта кароолчу жок бекен? Бар болчу. Бирок бирде көз ирмемге кире бериштен көзүмдү алган жокмун деп карганып атат. Абдан кызык. Кантип качып кеткени белгисиз. Мен мурда бир жомок окугам. Ал жомокто бир кыз тамаркул өткөнүн билчү. Балким ал ошентип качып кеткендир. Балким ал учуп кеткендир. Тургула, бөлмөңөргө баргыла. Уктоого убакыт болду. Биз кечки тамакты иче элекпиз да. Менин курсагым ачты. Азыр мен сага бир нерсе салып берем. Эмне кылсам эми? Бөлүмгө кабар бергилечи, айланайын тезирээк издешсин. Ооба, алардын сүрөтү бар да. Борбордун мүдүрү тиг аял бардыгын өзүбүз жасайбыз деди. Бирок менин оюмча аны табыш оңой болбойт го дейм. Ал кайда барышты билбейт да. Тааныштары да жок. Кайда кетиши мүмкүн? Балким ооруканага кайта баргандыр. Жок апа. Мен ал жака бардым, ал жака барбаптыр. Баарына оорукананын ишкерлери күнөөлүү. Аны дагы бир жума калтырышат дебедиңер беле? Мен кайдан билем? Калтырышкан жок да. Аларга арызданыш керек, Бекзат. Кудай сакта, шүмшүктөргө жолуп калбаса экен. Угуп жатам. Периште, сенби? Саламатсызбы? Салам. Сен бизди кантип таптың? Мени коомдук камсыздандыруу борборуна алып кетерде эм чайымдан сиздердин дарегиңиздерди алып алгам. Кереги тиеби деп. Бирок менде дарек гана бар болчу. 2 сааттан бери көчөдө жүрөм.
Борборго ызы салдыңыз го. Ал жакта сизди баары издеп атышат. Мен чыдай албай калдым. Мен ал жакта кала албайм. Оозда эмне турасың? Айланайын. Үйгө кире кой кызым, кир. Жок, тынчыңыздарды албайын. Ой, кайдагы тынчсыздануу, айланайын. Үйгө кире кой, Рана үйгө кир дебейсиңби? Ооба, кириңиз үйгө. Кош келипсиз. Кириңиз. Келе кой, жүр. Жүр кызым, жүр. Баскыла. Келе кой, өзүңө салып ал. Сиздерге чоң рахмат. Кел. Ала кой. Макул. Таң аткандан бери эч нерсе жебесең керек. Чарчадың го. Бул жерде үйүңдө жүргөндө жүрө бер. Эч кимден уялба. Макулбу? Макул. Эгер бир нерсе керек болсо, мени чакыр. Рахмат. Мага эч нерсенин кереги жок. Балдар, жүргүлө. Биз бул жерде калабыз. Баскыла эми. Шашпай тамактанып алсын. Макулбу? Биз ага тийишкен жокпуз да. Мен билем. Калганга уруксат бериңиз. Биз жакындан таанышып алабыз. Макул анда. Тентек кылбагыла. Биз аны кайра жеткизишибиз керек. Эмне үчүн? Анткени эгер алар биздикин экенин билсе, бизди аны качырды же урдап кетишти деши мүмкүн. Жок. Анын тили бар да, ал өзүм качтым деп айтат. Бекзат, бул бизден баш калкалаганга жайыз деп атпайбы? Бирок анын бул жерде калышы туура эмес да. Бекзатжан, байкуш кыз алардын шартына чыдабай койду. Антпесе ал жактан качмак эмес да. Мен билем. Бирок башка жол жок. Эмнеге жок? Бир жакшы жол бар, бул жерде кала берсин. Ал кызды бизге өткөрүп берүүсү тууралуу сотко арыз жазган жоксуңбу? Мен арыз жаздым. Бирок соттун чечими чыга элек да. Демек болот. Апа. Апа? Каалайсыңбы? Каалабайсыңбы? Сен бул күнөөсүз кызга жооптусуң. Аны бул жерден алып кетүүгө мен жол бербейм. Эгерде мыйзам четинде кылгың келсе, эртең сотко барып каттатып кел. Алты бал аркылуу өтөт экен. Жок, ал учат экен. Мен билем го, алты балдан өтө алат. Ал учат. Мен аны тубалдан өтө алат дедимби? Демек ал өтөт. Жок. Мейрамды өзүнөн сурайбыз. Сиз дубал аркылуу өтө аласызбы? Эмне? Ал жактан сиз кантип качтыңыз? Эшик аркылуу. Ал жакта кароолчу бар болчу да. Ал алаксып калган. Сиз окуганды жазганды билесизби? Ооба. Чындап эле сиз баарын унутуп калдыңызбы? Бала кезде окуган китептер эсиңиздеби? Балки менин китептеримди карасаңыз эстерсиз. Сиз жамактарды жакшы көрөсүзбү? Мен билбейм. Менин китепканамда 2000ден ашык жомокторум бар. Алдап жатат. Мен санагам. 1120 жомок. Сен теги санаганды билесиңби? Ишенбегиле. Ал көп эле куру сүйлөй берет. Мен куру сүйлөйүмбү? Дагы эмне дейсиң? Түнкүсүн дайыма мен уктай албай калсын деп мага коркунучтуу окуяларды айта берет. Түнкүсүн керебетте эмне кылганыңды айтайынбы азыр? Ал кечир, мен туура эмес айта алдым. Периште, биздин бөлмөбүздү көргүңүз келип атабы? Периште эмес, Периште эже. Периште айым, бул жерге турсаң, сени сүрөткө тартып алайын. Эмне үчүн?
гезиттерге берели деп жатабыз. Бирок камсанаба, азырынча сен биздикинде каласың. Сенин туугандарың табылганча сени эч кимге бербейбиз. Азыр болсо сүрөткө түшөбүз. Бул үй бүлөлүк сүрөт эмес, силер отургула. Силер отуруп тургула. Кана даярсыңбы? Бул апамдын бөлмөсү. А бул биздин бөлмө. Сен кааласаң же апам менен же балдар менен чогуктасаң болот. Апа, ал биздин бөлмөдө эле уктай берсейинчи. Ооба апа, ал биздин бөлмөдө уктасынчы. Кое тургула, периште жеңер өзү тандасын. Эже, жүрү биздикине. Өзүнө ыңгайлуу болгон жерге уктасын. Кызым кайсы бөлмөдө уктагың келип жатат? Эмне болду? Бир нерседен коркуп кеттим. Кечириңиз. Сиз бир нерсени эстедиңизби? Бул тесме сага бир нерсени эстетип жатат. Жок. Жок. Менин уйкум келди. Акырын бар жата. Менин да уйкум келди. Бар. Буга эмне болду? Билбейм. Балким анын апасы, чоң энеси же дагы бир таанышы намаз окуп тесме колдонсо керек. Билбейм. Film İran İslam Respublikasının Kırgızstandагы elçiliginin алдындагы madani өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен Oljo Production студиясында кыргызчаланды. Үн коштогондор: Нургазы Калдаров, Шаршегүл Аманова, Айгерим Намазбекова, Эрхан Нурланов, Жаңыл Чыңгышева, Жаңылай Исакова, Нурлан Салитинов,
Айпери Жороева, Гүлнара Ишалиева, Аман Мамбетакунов, Чыңгыз Мырзаев, Нурлан Разакулов жана башкалар. Фарс тилинен орус тилине которгон Асия Исабаева, орус тилинен кыргызчага которгон Жанара Сатарова, үн коштоонун режиссеру Нурланбек Камчыбеков, Марс Түгөлов, көркөм жетекчи Нурлан Разакулов.